Munarastroy quruluş компаниясынын Оштогу кеңсесине келдик. Бул дом негизи комфорт класстагы дом, сырты дагы керамограниттен болот. Рассрочка барбы? Бөлүп төлөө жагы эми эл үчүн ыңгайлуу да. Бөлүп төлөө бар ооба. Эң акыркы документ, ушул документ колго тийсе, анда курулушту баштай берсе болот деген документ турган. Биз сөз кылып жаткан Абат турак жай комплекси мына ушул. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын мына ушул чыгарылышында Munarastroyду обзор кылып беребиз. Азыр Munarastroy курулуш компаниясынын Оштогу кеңсесине келдик. Эгер билсеңиздер, Munarastroy курулуш компаниясы Ош шаарында дагы жаңы бир заманбап турак жай комплексин куруп жатат. Ал турак жай комплекси Абат турак жай комплекси. Оштогу Ош районуна, привокзальный тарапка Сулайман ата курулуш материалдар базарынын жанына курулуп жатат. 5 блоктуу кенен жерге заманбап шартта үй курулуп жатат. Эгер ошол жерден батир алабыз десеңиздер, мына ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Munarastroyду жакшы билесиздер, Бишкек шаарында дагы ондогон көп кабаттуу үйлөрдү куруп, элдерге тапшырып берип, элди турак жай менен камсыз кылып келе жатат. Анда көңүл буруңуздар, биз айтып жаткан, биз көрсөтүп, биз сөз кылып жаткан Munarastroydун Оштогу башкы кеңсеси, сатуу бөлүмү Алишер Навай көчөсүндө, тагыраагы Оштун так ортосунда жайгашкан, тагыраагы Алай мейманканасынын катарында, Ош универмагынын артында, же болбосо Абат деген кийим саткан маркеттин же Жаннат фитнес клубтун тушунда болуп калат. Филармонияга жакын. Ушул жерге келсеңиздер, 2 кабаттуу чакан имарат бар. Айнек менен курулган. Ошонун 2-чи кабатына көтөрүлүп чыгасыздар. Чыкканда эле бул жерде мына сатуу бөлүмүнүн менеджерлери дайым сиздерди күтүп алат. Бүгүн мени ушу сатуу бөлүмүнүн менеджери Мадина карындашыбыз күтүп алып, бүт маалыматты берем деп турат. Саламатсызбы? Келиңиз. Ден соолук жакшыбы? Жакшы өзүңүз. Куш келдик. Munarastroy. Иштеп жатасыңар? Иштеп жатабыз ооба. Айтыңызчы, бул Ошто, ошо биз сөз кыла турган Абат турак жай комплекси качан башталды? Анан качан бүтөт? Бул бизде Абат турак жайыбыз. Абат турак жайыбыз 5 блоктон турат. Биринчи, экинчи блокторубуз монолити бүттү. Кладкасы 8-чи этажда урулуп атат. Жалпы негизи бул дом 2023-жылы башталган. Бул жакта бизде 3-чү блогубуз 4-чү этажда урулуп атат. 5-чи блогубуз котлованы казылып жатат. 4-чү блоктун котлованы жакын арада казылат. Жалпы ошондо 5 блок бар бул жерде? 5 блок бар ооба. Канча кабаттуу үй болот бул? Бул жакта 4 блогубуз 10 этаждуу болот, ичиндеги двордогу домубуз 14 этаждуу болот. Ого, 10-14 кабаттуу үйлөр. Ооба. Мындай чыныгы мунара сыяктуу, лестница сыяктуу курулат турбайбы? Көрктүү болот экен да. Сырткы фасад кооз көрүнөт го, бул кандай класстагы үй өзү? Бул дом негизи комфорт класстагы дом, сырты дагы керамограниттен болот. Керамограниттен? Бүт 4 тарабы тең? 4 тарабы тең ооба. Ого. Башка ракурстагы сүрөттөрү да барбы? Бар ооба. Көп кабаттуу үйдүн. Мына. Караңыздар туугандар, мында болсо ошо бул 14 кабаттуу тарабынан көрүнүш экен, Двор жактан көрүнүшү. Ушул 14 кабат болот. Ооба, 14 кабат. Булар 10 этаждуу болот. 10 кабаттуу. 10 кабаттуу болот. Булардын подвалы, биринчи кабаты, коммерциялык бөлүмдөрү, анан коммерциялык кабаттары. Анан подземный паркингтер болот? Ооба, бунун минус 1-чи этажы подземный парковка болот. Бул жакта 100дөн ашуун парковка болот. 1-чи этажы коммерческий болот. Коммерческийлери 70 квадрат метрден башталат. Башталат. Ооба. Негизи жайгашкан жери кандай жер? Кайсы жерде жайгашкан? Жайгашкан жери бул Сулайман ата базардын жанында, Ошский райондо Сулайман ата базардын жанында, привокзальныйга жетпей, ушул дом салынып жатат ошол жерде. Эске сала турган болсок, ал дарек мына Ош районунан Элина ресторанынын жанынан түз нары кетип атканда привокзальныйга оң тарапка облустук клиника жакка бурулбай, сол тарапка Сулайман ата базары бар. Ошол жакка бурулуп кирип кетип жатканда темир жолго жетпей, оң тарапта болуп калат. Жана Жороордо деген мончодон өткөндөн кийин, Ооба, ошол. Темир жолго жетпей, ал онкологиялык клиниканын жолунда же болбосо ошо шаркка бара жаткан жолдун боюнда болуп калат, Ооба, ошондой.
Ошол жерде азыр курулуш жандуу жүрүп жатат экен. Биз мына ушул чыгарылыштын аягында бул жактан толук маалымат бергенден кийин ал жака да барып кошумча толук курулушту жеринен тартып көрсөтүп бермекчибиз. Бул жерде 10 кабаттуу, 14 кабаттуу үй болсо, канча бөлмөлүү батирлер бар? 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлер бар. Бул жакта негизи общий квартира 281 квартира бар. 5 блокто. 5 блокто, ооба. 281 батир. Ооба. Канча бөлмөлүү батирлер алар? 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлер. 1, 2, 3 бөлмөлүү. Батирлердин квадраттары кандай? Мисалы, 1 бөлмөлүүлөр, 2 бөлмөлүүлөр, 3 бөлмөлүүлөр канчадан канчага чейин планировкалары ар блокто ар башкабы? Ооба, ар башка. Например, 1 комнаталар 40 квадрат метрден башталат, 2 комнаталар 60 квадрат метрден башталат. 3-4чү? 3-4 алар сквозной болуп кетилет. Сквозной, эки жагында тең терезеси бар. Эки жакта тең терезеси бар. Алардын квадраты 3 бөлмөлүүлөр эми азыр көп эле жерде 100 квадраттын тегерегинде болот го. 97ден башталат. 97ден башталат. Ооба. Жакшы. 100 чарчы метрдин тегерегинде болот экен, 3 бөлмөлүүлөр. Ооба, ошондой. Лифт коюлабы? Лифт коюлат, ооба. 10 кабаттуу домдорубузга бир эле лифт коюлат дагы, анан 14 этаждуу домубузга 2 лифт коюлат. Бирөөсү пассажирский, бирөөсү грузовой болот. Грузовой. Демек, 2ден лифт коюлат экен да? 2ден лифт коюлат, ооба. Ар биринде эми ар бир блокто 1ден 2ден подъездери бар да? Бирден, ооба. Например, биринчи блогубузда 1 подъездүү, экинчи блогубузда 2 подъездүү. Үчүнчү блогубузда 1 подъездүү, анан 5-чи блогубузда 2 подъездүү, 4-чү блогубуз 1 подъездүү болот. 1 подъездүү. Ооба. Бул жерде ушу үйдүн короосунда ошол жердин жашоочуларына, балдарына мындай ойной турган, эс ала турган мындай шарттар болобу? Эмнелер болот? Бул дом негизи жалпы эле аянты 70 соттук болгондуктан өтө чоң жерге түшүп атат да. Анан бул жерде площадкасы дагы өтө чоң болот, детский площадкасы дагычы. Ал жакта летний кухнясы болот, үч очоктору болот. Жашоочулар үчүн очок гана кылып бересиңер? Ооба, ошолор болот. Анан осушениялар болот домдо. Освещение? Анан камералар болот. 4 тарабында тең дагы. Айланасы тосулабы? Тосулат, ооба. Жанагы жашоочуларга бир аз отуруп эс алганга беседкалар да коюлуп. Беседкалар болот, скамейкалар болот, ооба, обязательно. Эми заманбап шарттын баардыгы, благоустройство деп коет, Ооба. Ошонун баары болот деп. Болот, ооба. Туурабы? Ооба, болот. Эң жакшы. Азыр эми бул жерде мына көрүп турасыздар, атайын ушу кардарлар үчүн, батир алуучулар үчүн ушундай китепче даярдап койгон экен, бүт маалыматтарды бериптир. Мисалы бул жерде карай турган болсок, ушу үйдүн короосуна балдар ойноочу аянтчасы курулат экен. Булар болсо уже батирлердин планировкасы, үстүнөн көрүнүшү, 3D сүрөттөрү туугандар. Бул ошо блоктогу үстүнөн көрүнүшү. Ар түрдүү, мисалы бул башка блок дегендей, бул башка блок дегендей көрүп турасыздар. Планировкасы ар түрдүү. Булар сквозной 3 бөлмөлүүлөр окшойт, Сквозной, ооба. Бул 114 чарчы метр. 114 чарчы метр. Өтө чоң түшкөн да, ооба. Батирлердин баасы канчадан азыр Мунара стройдо? Азыркы учурда батирлердин баасы $750. Если 100% оплата кыла турган болсо, дагы түшүп беребиз. $750. Ооба, негизи $750. $750. Рассрочка барбы? Бөлүп төлөө жагы эми эл үчүн ыңгайлуу да. Бөлүп төлөө бар, ооба. Азыркы учурда ошо 1-чи, 2-чи блокторубузда 18 айга бөлүп беребиз, 3-чү блогубузду 24 айга бөлүп беребиз. Андан калган жаңы башталган блокторубузду аны биз 30 айга бөлүп беребиз. 5 менен 4-чү блокторубузду. Максимум 30 ай. Максимум 30 ай. Ошондо бүтүшү качан эми? Кайсы убакытка бүтүрүп бересиңер? 1 жыл барбы, 1,5 жыл барбы, 2 жыл барбы, 3 жыл барбы? Качан бүтөт? Эң акыркы блок. Бул жакта тапшырылысы бардык домдор биригип 2026 экинчи квартал тапшырылат да. Толук турак жай комплекси бүтөт, Ооба, бүтөт ошондо. Стройка токтойт мындайча айтканда. Бүтөт. Бардык жашоочуларга тапшырылып берип, ал жерде бардык шарттарды түзүп, анан курулушту жыйынтыктап чыгып кетесиңер. Ооба. Рассрочка бар дебедикпи? Рассрочка болгондон кийин баштапкы төлөм деген нерсе бар. Баштапкы төлөм канча пайыз? Баштапкы төлөм 30% bizde. 30%. 30%. Биз баштапкы төлөмгө машина дагы ала беребиз, жеңил авто ала беребиз. Автоуна, жана вторичка деп коет, эски үйлөрдөн батирде ала бересиңер? Жок, батир албайбыз, только машина алабыз. Машинада. Ооба, машина. Автоуна болгондо жакшыраак экен да? Жакшыраак, ооба. Абдан жакшы.
Анан бул жерде батирди кандай абалда тапшырып бересиңер элге? Бул жакта бизде под самый отделка деп коет. Аны биз сырткы айнектердин коюп беребиз. 5 камералуу алюминиевый айнектерден коюп беребиз. Алюминий профилдерден, Анан главный эшигин, бронированный эшигин коюп беребиз. Российский, белорусский эшиктен коюп беребиз. Анан бизде дагы кладкасы газоблоктон болуп атат. Газоблок ал специально биз Өзбекстандан заказ кылып чыгарып атабыз да. Немецкий газоблок. Жанагы эме автоклавный газоблокпу? Автоклавный деген. Жана ак түстөгү, Ак түстөгү ошол. Алдомдой газоблок болгондуктан жайында салкын болот дагы, кышында жылуу болот ошол газоблоктон. Анан ванна, кухняларын биз кирпичтен кылабыз, пышыккычтанчы. Санузелдиби? Санузелдерден. Санузелди кирпичтен кылып бересиңер? Кирпичтен кылабыз. Санузел демек кирпичтен болсо, ал жерге эми кафель жабыштырылат, суу болот дегендей. Ошондой. Ошон үчүн ошо санузелдерин силер кызыл кирпичтен уруп берет экенсиңер, перегородкаларына. Туурабы? Ошондой. Андан сырткары мисалы батирдин ичиндеги абал кандай болот? Мисалы дубалы, стяжкасы, жана башка электромонтаж деген нерселери бар да? Биз наливной стяжкасын куюп беребиз. Свет, газ, отопление полностью точкалары чыгарып берилет. Анан дубалы дагы мондой ак роботтон шыбалып берилет уже. Родбонд? Родбондтон. Родбонд менен тартылып берилсе, анда баягы сразу эле шпатлевка тартканга даяр болот экен да? Шпатлевка тартканга, анан обойду дагы неме кылганга, жармаштырганга оңоюраак болот клиенттергечи. Оңоюраак болот. Эң жакшы ал жерде кандай лифт коюлат? Ал жерде Fuji маркасындагы лифттер коюлат. Fuji маркасында. Заманбап. Жакшы лифтпи? Ооба, жакшы лифт. Кийинки суроо, эми ал жерде ар бир блоктун астында коммерциялык кабаты бар, туура? Ошол коммерциялык аянттар, помещениялар сатылабы, сатылбайбы? Сатылат. Канчадан сатылат? $1200, анан бөлүп төлөө мөөнөттөрү да каралган. Бөлүп төлөөсү дагы, анын мөөнөтү кандай мисалы? Блогуна жараша ошо батирдин мөөнөтүндөй эле? Ооба, блогуна жараша батирдин мөөнөтүндөй эле. Подземный паркингчи, унаа коюучу жай ар бир блоктун астындагы, ал да сатылабы, сатылбайбы? Сатылат алар. Алардын баасы $8000, бир места $8000 болот. Бир унаанын орду $8000. Эң жакшы, дагы бир нерсени тактап сурап коюшубуз керек. Жер аянты канча соток дедиңиз? 70 соток. 70 соток. 69, почти 70 соток. 70 соток. Жер аянтын сураганча биз ошо жер аянтынын документин, анан курулушка болгон уруксат кагаздарын, тиешелүү документтерин бир катар көрүп коелу деп атам. Ушул нерсени айтып көрсөтүп берсеңиз. Разрешительный документтер. Бул биздин разрешительный документтерибиз. Бул жакта мамлекеттик государственный актыбыз. Кызыл китеби мындайча айтканда. Жердин документи, Ооба, жердин документи. 69 соток экен да, 70 соток экен да дедик, 70, ооба. Жер өзүңөрдүн атыңардабы? Жок, жер Мүрөгөш менен болгон. Мүрөгөш? Ооба, мына документибиз. Мүрөгөш менен биздин өнөктөшүбүз Мүрөгөш болуп эсептелет. Силер партнер барбы силерде? Партнер. Аны менен эме окшойт да, бул долевой келишим экен, Ооба, келишим. Бул кызыл китептин көчүрмөсү, жеринин документи. Туугандар, бул жер ошо Мүрөгөш деген жабык акционердик коомунун атында экен. Аны менен келишим түзгөнсүңөр. Келишим. Алардын жерине силер үй куруп атасыңар. Ооба. Бул келишим. Келишим, ооба. Так, түшүнүктүү. Демек кызыл китеби, келишими бар экен. Бул мисалы дольщиктер менен, бул жабык акционердик коом менен конкреттүү бир келишимдерди тактап алгансыңарбы? Ооба. Так, андан кийинки документтер? Бизде бул АГЗ болуп эсептелинет. АГЗ документтерибиз. Так. Бул архитектуралык пландоо шарттары экен, бул эми тиешелүү архитектуралык документтери. Бул болсо азыркы госстройдун жаңы положениясы боюнча АГЗ, АПУ, ИТУ баары бириктирилип, ушундай бир документ болуп калды. Мунуңар даяр экен, Даяр, ооба. Тех условиялар бардыгы алынганбы? Ооба, бардыгы алынган. Сууга, отопленияга. Тиешелүү органдардан. Ооба. Так, мына бул НЕСКтен алыныптыр. Электр энергияга тех условиялары. Бул ТЭЦтен алыныптыр тех условия. Бул отопленияга, Ооба, отопленияга. Андан сырткары бул гор водоканалдан алыптыр. Таза сууга жана канализацияга. Ооба. Бул болсо ош газдан алыныптыр, бул газга,
ооба газга. Дагы эмнеге тех условия кетет? Ушулар эле да эми коммуникациялык шарттар, Коммуникациялар ошолор эле. Бул агысы. Анан заключение барбы жокпу? Заключение мына мына. экспертизабыз. Госэкспертизанын оң корутундусу. Ооба. Заключение. Эң акыркы документ, ушул документ колго тийсе, анда курулушту баштай берсе болот деген документ туугандар. Ушул тиешелүү документтери бар экен. Мына өзүңүздөр дагы эфир аркылуу өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Биз дагы ушул Мунара стройго келээрден алдын мамлекеттик курулуш агенттигинин тагыраагы Госстройдун атайын сайтына кирип, ал жерден реестрден карап чыктык. Реестрден караганыбызда мына ушул Ош шаарындагы белгиленген бир биз айтып аткан дарекке курулуп жаткан курулуштун баягы дареги көрсөтүлүптүр. Ал жерге эми реестрге кандай даректер, кандай компаниялардын аттары коюлат. Бардык документтери бүткөн, Госстройдун талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан компаниялардын аттары, даректери ал жерде реестрде коюлат. Реестрден көрүп алып, анан биз коркпой келип көрсөтүп атабыз да. Ооба. Эң жакшы биз эми дарегине барып дагы көрсөтөлү. Мен ушу өзүбүзгө тиешелүү болгон бардык суроолорго жооп алгандай болдум. Сатуу менеджерлери бул жерде дайым болосуңар, Ооба, дайым болобуз. Биз азыр мына жерде автоклавный кирпичтер турат. Курулуш материалдарындагы бир катар көрсөтүп коелу. Алыстабай турсаңыздар. Мына бул жерде көрүп турасыздар. Азыр эле келип көрүп калдым. Ушул автоклавный кирпич, Ооба, ушул. газоблок. Газоблок, ооба. Бул эми миңдеген градуста атайын заводдо бышырылып чыгат да. Ооба, специально биз Өзбекстандан заказ кылып чыгарып атабыз. Ошол жактан чыгарып алып келесиз. Технология менен, ооба. Бул эми азыр Мадина айым айтып өтпөдү. Кышында жылуу болот, жайында салкын болот деп. Ооба, ошол. Азыр көптөгөн курулуш компаниялары турак жай комплекстерин, мисалы Ошто, Бишкекте, Жалал Абадта деле ушундай газоблок менен уруп куруп атышат. Бул кичинекей перегородкалардыкы экен, Перегородкалар. Анан ушул эле жерде эске сала турган болсок, туугандар, жанагы санузелдеринин дубалдарын кызыл кирпич менен уруп бере тургандыгын айтып өттү. Бул Арматураларыбыз бул российский арматураларды колдонобуз биз домубузга. Российский арматуралар. Российский арматуралар. Негизи курулуш материалдары жетиштүү беле? Жетиштүү, ооба. Курулуш өз убагында бүтөбү? Өз убагында бүтөт, ооба. Ишенесиңерби? Күчүңөр, каражатыңар жетеби? Жетет, ооба. Иншалла. Жакшы экен, анда туугандар, азыр барып ошо Оштогу дарегинен курулушту дагы барып көрсөтүп коелу. Бул сатуу бөлүмүнүн, бул кеңсенин дареги Алишер Навай көчөсү, филармонияга жакын, Ош универмагынын арты, же болбосо бул жагы Алай мейманканасынын катарында Жаннат фитнес клубунун же абат кийим саткан маркеттин тушу болуп калат. Ушул жерге келесиздер, экинчи кабатка көтөрүлүп чыксаңыздар, Мадина айым, дагы жанында ага инилерибиз, эже карындаштарыбыз иштейт экен. Келсеңиздер, ушул жерде толук маалымат берет. Келишимди ушул жерге келип түзөсүздөр, батирди алып коесуздар. Эң жакшы жери мына 3 жылга чейин рассрочкага берип атат. Эми кээ бир компаниялар бар, мисалы 1 жыл, 1,5 жыл, максимум 2 жылга чейин рассрочкага берип аткандарын көрүп атабыз. Бул жерде эмне? 3 жылга рассрочкага берип атат. Анда курулушка баралы, Ооба. Кана кеттик. Ошентип туугандар, курулуштун дарегине дагы келип калдык. Биз сөз кылып жаткан Абат турак жай комплекси мына ушул жол тарабына курулган 1-чи, 2-чи, 3-чү блоктору. Бул жерде дагы сатуу бөлүмү иштейт экен. Кааласаңыздар, 2-чи сатуу бөлүмүнө ушул жерге дагы келсеңиздер болот. Бул жагы Ош району тараптан келе жатканда, мына турбадан өткөндөн кийин оң тарапта Жашыл Дарбаза, Сулайман ата базары бар. Андан өткөндөн кийин эле Абат турак жай комплексинин сатуу бөлүмү. Бул жерде бүгүн бизди прораб Нематулла, Нематулла assalomu alaykum. Кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Xudoga shukr. Нематулла агабыз күтүп алды. Аман жүрөсүзбү? Иштер жакшыбы? Rahmat. Siz prorabsiz, Xudo xolasa. Бүт курулушка сиз жооп бересиз. Ооба. Машалла. Кана, биз сатуу бөлүмүнөн бүт маалыматтарды алып чыктык. Азыр эми бир катар объектти дагы көрүп чыгалы. Мындан ары эми Кудай буйрса, Нематулла ака, 1 айда 1, 2 айда 1, узак болсо 3 айда 1 келип, ушу курулушуңузду улам серия кылып элибизге көрсөтүп турабыз. Mayli, juda ham yaxshi bo'ladi.
Biz tayyormiz. Qurilish hozir qanday bo'lib o'tadi? Qurilish Jandu жүрүп hozir o'tadi? hozirgi mezgilda biz kladka qilib жатабыз. Анан Aha. keyin 3-chi blokimizda Жүрөм. monolitный перекрытие quyyapmiz. Aha. 6-chi etajdikini. Birinchi blok bilan ikkinchi blokda gazoblok urushyapti bolalar hozir. 3 etajda teng ketyapti gazoblok urush. Sanuzillarni g'ish bilan uryapmiz. Наружный devorlarni cho'ng gazoblok bilan, ichkarisini kichik gazoblok bilan urib tayyorlayapmiz hozir. Mana o birinchi blok ekan, ha? Bu birinchi blok. Anan Bir keyin podyezdmi? одноподъездный, Andan keyin двухподъездный, o'rtadagi. chekadagi yana одноподъездный. O chekedagi уже 4-qavatga chiqibsizlar ғой, 5-chi etаж уже. 5-etаж Ova. уже. 5 poli quyilib o'tadi. Pol quyilib o'tadi. Жақсы. Мына ол ақ түстегі бүт автоклавный газоблок. Автоклавный газоблок производства Узбекистан. Өзбекстан. Качествосы өтө сонун. Аха. А бұл жаққа котлован қазылып атады. Bu yerga котлован 5-chi blok boshlanyapti. Жана 2 подъезді 14 қабатты үй ушул жерге құрылады дейм, а? Ova. Котлован қазылып 2 атады. подъезд, 14 этаж. 14 этаж. Жер 69 сотық бүт. Мына айланасы ушу белгилүү эле экен, а? Ova. Почти 70 сотық. 70 сот дейдесе болады. Эми бул жердин локациясы жакшы да туугандар. Локация. Көрүп турасыздар. Билип турасыздар. Бул жерди сиздер жакшы билесиздер. Ушу Сулайман ата базарынын жаны Ош району Базарчикке, ошол жактагы аллеяга жакын. Анан привокзальный Турсунбаева көчөсү аркылуу эле облустук клиника тарапка, же Аскар Шакиров көчөсү аркылуу Юго-Восток тарапка түз кетүүгө дагы болот. Туура. А бул жерден нары бурулуп эле ХБК жака ХБК кетсе жакка. болот. Жакшы. Эгер убагында бүтсө, сырткы фасад ушу сүрөттөгүдөй керамик гранит менен жасалса, Ova. бүт баары заманбап жакшы болот экен. Куда қаласы. Курулуш норма менен кетип атабы? Qurilish строительный нормалар bilan ketyapti. Bardigi bu yerga mundaycha aytganda betonlar o'ta sonun. Zavod железобетонных изделийdan olamiz. 350 markadagi beton olamiz, o'ta sapattu beton. Armaturalarimiz bardigi Российский Federatsiyadan olib kelinadi. Sertifikatları bardigi joyida. Бардыгы жай. Курулуш материалдары жетиштүү эле? Qurilish materiallari uzluksiz kelib жатат. Kurucular da ele жетиштүү? Quruvchilarni качество boshqasiga hamma yoqqa talabga javob beryapti. Жооп бересиздер. Ova. Жакшы. Акыркы блок, акыркы курула турган блок кайсы жерге курулат? Oxirgi quriladigan blok o'sha darvozadan kirganda mana bu berigi birinchi blokimizdan 5 metr отступление bilan quriladi. Sabab Buyog'ida. hali nimaga arka bo'ladi. Mashina o'tadigan bo'ladi. Түшүнүктүү. Демек ошол чекеге курулат. Эң аягында акырында ошол блокту куруп бүтүрүп тапшырып анан чыгып кетет экенсиздер да? Ова. Иншаллах. Жакшы болот экен. Детский площадка болот деди, жарыктандыруу болот деди, жашылдандыруу болот деди, камера көзөмөл болот деди, очоккана болот деди, жашоого бардыгы, жашоого шарты болот деди туугандар. Подземный автопаркинг болот экен. Центральная канализация, газификация, газификация. Бүт баары бар. Отопление бардыгы. Теплоснабжение бардыгы бар. Иншаллах. Туугандар, көрдүңүздөр. Бул маалымат бүгүн Тез кабар тарабынан сиздерге тартууланды. Аягына чейин ушул чыгарылышты көрүп, лайк басып, жакшы пикир, комментарий калтыргандар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул видеону эми чыдап аягына чейин көрдүңүздөр. Сөзсүз түрдө башкаларга WhatsApp группа, Telegram группалары аркылуу, личкалар аркылуу бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн бизге кызмат кылган, кеңседе иштеген Мадина айымга, бул жактагы ушу Нематулла агабызга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мен дагы келип турам иншалла. Куда калса. Элге ушундай жакшы маалыматтарды берип турабыз. Келгениңерге рахмат. Курулушуңуз токтобосун. Рахмат. Элдин ишениминде жакшы бир күч кубатта бүтүрүп бериңиздер эми. Рахмат. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.